Элиза эже айтыптыр чоң апама. Мен Ханбикенин жазышын күттүм, бирок ал жазбады, өзүм жазганга, өзүм чалганга туура келди деп. Бишкекке эми бара албайт болушубуз керек деп ойлогомда, кийин болсо Элиза эже өзү чалды. Бул аябай мукам үндүү, аябай сонуңуз экен депчи. Көчөдөн көрүп калганда тааныган адамдар болдубу сени? Могу жана ырчыгызго сүрөткө чыга алат. Кийин чоңойгондо анан таппай каласыңар уну депчи. Демөөрчү болуп жаткан, сени колдоо көрсөткөн бул чоң апаң экен да, Ооба. Чоң апам дагы кичине ооруп атат. Чоң сахналарга чыгасың, сен артист болосуң дейт. Сен казак тилинде да ырдайсыңбы? Жаным магандарасың, коруп сезим каласың, теңемедің өзүңө көздөрүмдүн карасын. Садагам, садагам. Кол чабуулар болсун. Таланттын жашы болбойт дешет. Анын айкын далили катары бүгүнкү биздин коногубуз өзү кичинекей болсо дагы чоң таланттын ээси, мукам үндү, эли сүймөнчүлүгүнө айланган жаш талант Ханбике бүгүн бизде конокто. Кандайсың Ханбике? Кандай келип алдың? Маанилер жакшыбы? Ооба. Бүгүнкү образың аябай сонун болуп турат. Өзүң жөнүндө тааныштыра кетсең, канчадасың, кайсы жактан болосуң? Мен Кучкинова Ханбике. Мен Аксудан болом. Жана мен 10 жаштамын. Эми айтып өтсөң, сен ушул ырчылыкка кантип келип калдың, кантип кызыгууң пайда болду? Мен негизи чоң энем ырдайт болчу. Анан кийин чоң энем сахнага чыга албай, анан кийин ушул кызым сахнага чыгат деп, ушул кичинекеймен эле, 3 жашыман эле ырларды мага чоң энем үйрөтүп баштаган. Тилекке каршы чоң энем рак болуп өтүп кетти. Анан мени азыр чоң апам алып жүрөт. Чоң апам дагы кичине ооруп атат. Азыркы учурда ооруп атат, Учурда Ханбикенин чоң апасы больницада, ооруканада жаткан учур экен. Жакшы болуп кетет деген үмүттөбүз. Буюрса жакшы болуп кетет. Сен ийгиликтериңди дагы көрөт. Ал эми сен эң алгачкы сахнага чыккан учуруң эсиңдеби? Ооба. Мен эң алгачкы сахнага чыккан Ташкөмүрдө чыккам. Анда мен бир аз толкундангам. Бирок анда уялбайт болчумун да. Уялбайт элең. Ал кезде канча жашта элең? Ал кезде 2-класс болчум. Ошондо 8 жаш болуп калам. 8 жаштан баштап. Өзү болсо 3 жашынан баштап ырда баштагансың. Ооба. 3 жашында үйдө эмеде эле ырдачусуң да, Ооба, чоң энем отуруштарында мен алып кетчү жана үйрөткөн ырларын ырдап берет элем. Кайсы ырды үйрөттү эле? Мен кичинекейимде Ак кайын деген ырды ырдагам. Комуз менен жөн эле, комуздун күзүн билбесем дагы, мындай кызыгуум бар болчу да, чертип эле ырдай берет элем. Мен дагы конкурстарда катышып жүргөндө, бир конкурска, мен Кыргызстан экениме сыймыктанам аттуу конкурска барганда, ал жакта ата-энелер чычалашкан. Эмне деп? Бул кыз конкурска катышпаш керек, бул катышса эле биринчи гран-прине алып кетет. Биздин балдар бир гран-при жана баш байге биринчи местаны албай калат деп чычалашкан. Бул конкурска катышпаш керек, бул болсо блогер кыз деп ошентип чычалаган. Бирок биз анда сыртка чыгып кеткен болчук. Аны бизге бир эже айтып келген. Негизи көпчүлүк адамдарга үн табиятынан берилет. Кээ бирлер болсо көп жылдык эмгек менен анан кийин гана үндү баптап табына келтирет да. Ал эми сенде үн негизи эле өзүнө чоң энеңен өткөн экен, өзүң чоң энелериң ырдап жүрчү экен. Ал эми сен азыркы учурда музыкалык жактан билим аласыңбы? Мен музыкалык жактан билим албайм.
Эми буюрса кичине чоңойгондон кийин музыкальный школго катышам. Сени ырчылыкка шыктандырган, ырдаганды үйрөткөн бул чоң энең турбайбы? Ошол чоң энең эң алгачкы кайсы ырды үйрөттү эле? Чоң энем эң алгачкы мага үйрөткөн ыры жаштарга. Жаштарга. Анда ушул ырдан ырдап бербейсиңби бизге? Булбулдар гана сүйөт гүлдөрдү, муңайың гана добушой үндөрдү. Бурала басып сырдашкан, эй ошол шайырдуу жыргал. Күндөрдүң ай, күндөрдүң эй, күндөрдүң ай. Эй ати. Азаматсың, үнү береке. Элизара Өскөнбаева эжекебиз жеке концертин Чочум адамым аталышында өткөрүптүр. Анда ошол кезде сенин эң эле алгачкы чоң сахнага чыккан учуруң экен, э? Ооба. Сенин шоуңду дагы кесиптир. Сен Элизара эжеке менен кантип таанышып калдың? Элизара Өскөнбаева биринчи мен Чочун адамым деген ырды чыгарганда, мен аны бат эле жаттап алгам да. Өзүмө жаккан ырымы мен бат эле жаттайм. Эгерде өзүмө анча жакпаса, бир 2 күндө жаттайм. Өзүмө жакса бир жарым күндө жаттап коем. Анан кийин мен ал Элизара эжемдин ырын тез эле жаттап алдым, бат эле жаттап алдым. Кийин аны чоң апама айттым да, чоң апа ушуну тартып киргизеличи дедик. Макул деп тартып эле жөнөкөй эле мындай. Жөн эле үйдө отуруп музыка коюп, колонкага жөн эле киргизип койгон элек. Анан Элизара эже Чочун адам деген концертин коем деп уже сторис киргизип атканда, мен аны көрүп деле Бишкекке эми бара албайт болушубуз керек деп ойлогом да. Кийин болсо Элизара эже өзү чалды. Өзү чалды. Ооба. Анан өзү чалып чоң апам менен сүйлөшүптүр да. Менин концертиме келип ырдап бере аласыздарбы депчи. Элизара эже айтыптыр чоң апама. Мен Ханбикенин жазышын күттүм, бирок ал жазбады, өзүм жазганга, өзүм чалганга туура келди деп айтыптыр. Сен айткандан тартындың беле? Жок. Мен телефонду көп деле кармабайм, жана историяларымды чоң апам карап киргизет. Азырынча чоң апам ооруп атканына байланыштуу анча деле көңүл бурбай койдук. Демек сага демөөрчү болуп жаткан, сени колдоо көрсөткөн бул чоң апаң экен да, э? Ооба. Сен ошондо чоң апаңдын колунда өскөнсүңбү? Азыр менин бүт жетишкендиктин чоң апамдын колунда. Мисалы үчүн мен конкурстарга барганда чоң апам алып барчу. Эме адамдар каражат жагынан жардам берип турушчу бизге, көйнөктөрүмө жана башка нерселериме жардам берип турчу. Эң негизгиси мага чоң апам жардам берет эле. Ошон үчүн чоң апам өзүнүн көңүлүн түшүрбөй, биз экөөбүз дагы алыс жактарга барабыз деп айтат. Ошол Буюрса баары жакшы болот. Чоң апаң сакаят, чоң сахналарга чыгасыңар бирге, эмне сенин чоң ийгиликтериңди бирге көрөсүңөр, э? Буюрса. Чоң апам болсо биз больницада чоң апамды көргөнү барганда эртең менен дарыларын алып барып беребиз. Бир дарысы түгөнүп калышы мүмкүн. Ошол дарыларына дагы менин подписчиктерим каражат чогултуп беришип атат. Жардам берип атат. Кийин чоң апам болсо биздин көңүлүбүздү түшүрбөй, өзүнүн көңүлүн да түшүрбөй, өзүнүн канча ооруп атса дагы бизге билдирбейт да. Ата энем алыста, Москвада. Кичинекей кезинден бери эле чоң апаңыз? Биз чоң апамдын колунда өскөнбүз, чоң апама көнүп калганбыз.
чоң апам кайка барса да бизди алып кетет болчу да, өзү ооруп атса дагы. Анткени бизди ушунча жылдан бери ушпай, көңүлүбүздү карап, эмне жегибиз келсе алып берип, биздин көңүлүбүздү түшүрбөгөнгө аракет кылат болчу. Эмне деп айтат эле сага көбүнчө? Көбүнчө мага сен чоң ырчы болосуң, чоң сахналарга чыгасың, сен артист болосуң дейт. Буюрса аларга жетебиз, э? Ооба. Буюрса баары жакшы болот. Анда азыр чоң апаңа билдирип айтып кетесиңби? Чоң апаң эмне деп айтат элең азыркы учурда? Биз чоң апам эртерээк айып кетсин, Кудай шыпасын берет деп Видеосу социалдык тармактарда аябай көптөгөн көрүүчүлөрдү топтоптурда сага аябай баары тең суктанышып, бул аябай мукамминдүү, аябай сонуңуз экен депчи. Ошондон кийин сени көп көчөдөн көрүп калганда тааныган адамдар болдубу сени? Мен көчөдө жөн жүргөндө же бир жака кетип атканда айтат, тойлорго барганда, могу жана ырчы кыз го сүрөткө чыга алайынчы деп. Кийин чоңойгондо анан таппай каласыңар муну депчи. Ошентип мени ошенткен күндөрүм болгон. Биринчи жолу ырчы кыз го дегенде аябай мындай эме болуп кеткен да, денем башкача болуп кеткен. Аябай сүйүнөсүң, э? Кайсы бир видеоңду көргөн болчумун мен. Сен казак тилинде да ырдайсыңбы? Казак тилинде ооба ырдайм. Каяктан үйрөнүп алгансың? Казак тилин биз кинолорду көрөбүз, казакча кинолорду, жана казакча башка нерселерди көрөбүз, ошодон эле үйрөнүп алгам. Дагы биз сиңдим экөөбүз казакча сүйлөшүп калабыз. Анда бизге азыр бир казак тилинде ырдап бербейсиңби? Жаным маган дарасың, коруп сезим каласың, теңемедің өзүңө көздөрүмдүн карасын. Болмаса экен кадырлым, сезимиңдин даласын, эмдейтин сен деп жүрсөм, жүрөгүмдүн жарасын, ая көз кайда барасың? Ая көзүм кадырлым, ак жүзүңдү сагындым, бул жалгандан мен сенин айламайтын багымдын жанарыңнан айналдым, дал өзүңдөй эле кылдым. Азаматсың. Да көптөгөн сынактарга катышкам. Анан эң кызыгы мага Ты супер Кыргызстан деген жаңы эме бар да, эле конкурс болот. Азыркы учурда болуп жаткан долбоорлорго катышып атасың, э? Катышып жатам. Катыштым да. Катышып анан кийин азыр биз бияка жолдон келип атканда бизге кабар түштү да. Силер жеңүүчү болдуңар, 40 адамдын ичинен силер да барсыңар деп. Эми ошондо сен көлгө сапар алып жатасың, э, азыркы учурда? Ооба. Анда сага ийгилик каалайбыз. Рахмат. Ал жактан дагы сен чоң жетишкендик менен, жеңиш менен келесиң деген үмүттөбүз. Рахмат. Биз сага ар дайым колдоо көрсөтөбүз. Келечекте кандай чоң кыялың бар? Келечекте ошо ырчы болсом дейм. Элге кызмат кылган ырчылардан болсом дейм. Жана врач болгум келет. Мен тойлордо кайсы ырды берди, чоң апам билбей калам. Ошондо музыканы койгондо эле, бул ушул экен, ушуну ырдап кетишим керек деп ырдап кетерем. Демек баарын чоң апаң пландап коюп турбайбы, э? Сен даярдыксың, баары эле кайсы музыка болуп атса эле ошого даярданып эле ырдап кетет экенсиң, э? Азыр сагачы мындай мүмкүнчүлүк берилсечи, азыр сен чоң сахнага чыгасың, каалаган ырыңды ырда десе, кайсы ырды ырдамаксың эле? Элге популярдуу болгон ырды ырдайт болчу. Мисалы үчүн азыр эң көп эме чочун адам болуп. Чочун адам. Азыр биз чоң сахнага чыгарганга мүмкүнчүлүк болбосо дагы, сени азыр экран артында көптөгөн миңдеген көрөрмандар көрүп отурат.
анда ошолорго бир ушул чыгармаңдан жаңыртып берсең. Азыр мен чочун адам деген ырдырды берейин. Окей. Сөйлөккө теле гана болуп барасың, сөзүмдөн алып тоңгоюкка саласың. Сагынып сага жанаша жүрөмүн, чочун адамым. Саргайып сагынычтан калдым алсырап, жан дүйнөм эңсеп кузалы каң алдырат. Батынып анан өзүңө жакындасам, эй жүрөгүм жанчылап. Капалык курчап мени каптады, өкүнүч жаныма батканы. Махаббат аны кайдан табамын, кулсамын зарылап барамын. Өмүрдүн жаштыгын алдың кара жан, күйүттөн өрт болуп баратам. Кайдыгер караган мамилеңден айланам, эми мени кое беричи садагам, садагам, садагам. Барыкелде Ханбике. Чоң рахмат. Бүгүнкү маегибизге дагы келип бергениң үчүн ыраазычылык билдиребиз. Буюрса биз сени чоң сахналардан гана күтөбүз. Буюрса чоң жетишкендиктерге жетип, калган ой максаттарыңа жетишиңе тилектешпиз биз.